Кыргызстанда 6 жыл мурда 45 өнүккөн өлкөнүн жарандарына киргизилген визасыз каттам тартибинин мөөнөтүн узартуу боюнча мыйзам долбоору каралды. Бул мыйзамдын мөөнөтү 2020-жылы аяктайт. Демилгечилердин айтымында визасыз каттам тартибин киргизүү туризм тармагын өнүктүрүүгө салым кошууда. Эскерте кетсек, 2012-жылы АКШ, Германия, Франция, Япония сыяктуу өлкөлөрдүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Бул мамлекеттердин катарындагы 10 өлкө менен толуктоо сунушталууда. Анын негизинде чет мамлекеттин жарандары Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алат. Бирок айрым эл өкүлдөрү визасыз каттамды террорчуларда колдонушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Жогорку кеңештин комитет жыйынында айрым өлкөлөр менен 60 күндүк визасыз каттоону 2030-жылга чейин узартуу маселеси каралды. Анткени АКШ, Германия, Франция, Жапония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзамдын мөөнөтү 2020-жылы аяктайт. Белгилей кетсек, аталган долбоор мындан 6 жыл мурун кабыл алынып, анда 45 мамлекеттин жарандарына жеңилдиктер каралса, эми тизмеге дагы 10 мамлекетти киргизүү сунушталууда. Визасыз режим бир топ өлкөлөргө киргизип атышат. Коомшу мамлекеттер алдыга кетип атышат. Мына Казакстан, Өзбекстан бири-бирибиздин давайте мындай взаимно визаларды биз признание кылабыз деп ушундай макулдашууну түзүп атышат. Биз каяктабыз? Биз артка калдык. Биз биринчи баштадык 2012-жылда. Мына азыр 2018 жыл Казакстан, Өзбекстан алар күрөшүп атышат. Алар дагы турист алып келебиз деп атышпайбы, туурабы? Борбордук Азияда чындыгында экономикалык мындай конкуренция болуп атат. Туризм департаментинин маалыматына ылайык, акыркы 5 жылдын аралыгында Кыргызстанга визасыз келген туристтердин саны жылына 40 миңден 100 миңге чейин көбөйгөн. Ал эми дагы кошумча визасыз режим киргизилсе, туристтердин саны мындан дагы өсүп, ошону менен катар кошумча жумушчу орундары түзүлөөрү айтылууда. Бул жерде туристтер келгенде ошол акча чиновниктер үчүн төлөп түшпөй калган. Тышкы иштер бар. Сборда чоң коррупциялык эң биринчи 6 миллион элдин ызышып турат. Мен ойлойм, ошон үчүн толук колдош керек. Бул жерде андай коркунуч, анда абиси ошондо аны иштеп турган органдар бар. Тем более бул Американын Шенген виза алып атканда алар мен ойлойм, алар схемасын дүнүйө жүзүндө ишенет, ошолор ишенип алар иштеп атышат. Толук колдош керек. Анткени менен мыйзамдын долбоору комитеттеги депутаттардын талашып тартышуусун жаратты. Маселен, депутат Анвар Артыков визасыз режимди киргизүүдө эки жактуу келишим болбосо колдобой турганын, ал эми Руслан Казакбаев туристтерди тартууну максат кылуу менен бирге коопсуздук маселесин да эске алуу керектигин айтып чыкты. 2012-жылда сиз каршы болгонсуз. Бияка депутаттарга келип сиз агитация кылгансыз. Жок, мен каршы болдум. Анан Өмүрбек Токтогулович сизге катуу айткан. Жок, мен каршы болдум. Ошондо сиз макул болгонсуз. Жок, эч болгон эмес бул каршы. Эми жактан калабайсыз. Кыргыздын мамлекеттин укугун жана суверендигин бир бөлүгүн азыр бердиңиз башка өлкөгө. Жок, сиз туура эмес, жалган маалыматты айтып атасыз. Айрым депутаттар визасыз каттамды террорчуларда колдонушу мүмкүн деп сындашууда. Анткени менен демилгечилер туристтер келсе эле коопсуздук эске алынбайт деген пикирлер менен макул эмес. Алар айтып атышат, бул аркылуу анда террористтер, экстремисттер келип баштайт. Экстремисттер, террористтер ачык эле айтыш керек, бул жерде визаны алып, как положено, документтерди алып алар бизге келишет да. Кудай сактасын эми ошо жетпесин. Бирок мына биз көрүп атабыз, Америкада, Улуу Британияда канча террористтик акттар болуп атат. Алардын ичинде как раз визаны алып, ошол жерде жашап, ушундай террористтик акттарды кылып атышат да. Жыйынтыгында бул мыйзам долбоору экинчи окууда комитетте кабыл алынды. Бирок депутат Анвар Артыков, Руслан Казакбаев каршы добуш беришти. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Нур Ньюс, Бишкек.